Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Эгерде ким ла ilaha illallah Muhammadur Rasulullah деп айтқан болса, ал иманды. Иман келтірген адамды Аллах Таала муъмин деп атады. Анын тура же тура эмес, жакшы же жаман иштери Аллах Таала менен анын ортосунда болот. Аны эсепке ала турган башка мусулмандар, имандуулар эмес, Аллах Таала. Ал эми башка мусулмандар болсо, анын каны, малы, абири арам болот. Эми бир мусулмандын канын төгүү башка бир мусулманга арам. Анын малы дагы, малын тартып алуу, уурдап алуу, алдап алуу же башка жолдор менен алуу арам болот башка мусулманга. Ошондой эле анын абири дагы. Башка мусулманды абирин ачуу, артынан түшүү, аңдуу, гыйбат кылуу, аны жамандоо экинчи бир мусулманга арам кылынган. Анткени Аллах субхана ва тааля айтты: «Иннамал муъминуна ихва». Албетте иман келтиргендер, алар бир туугандар болот. Диндеш бир туугандар. Фа аслиху байна ахавайкум. Эгерде мына ушул эки имандуу келишпей кала турган болсо, урушуп кала турган болсо, анда экөөсүнүн ортосун силер оңдогула. Ваттакуллах, Аллах Тааладан корккула. Адилеттүүлүк менен адилеттүү мамиле жасагыла. Ал экөөсүнүн ортосун оңдоодо Аллах Тааладан коркуп адилеттүү болгула деген сөз. Лааллакум турхамун. Эгер силер мына ушундай кылган болсоңор, балким мына ушунда силер ырайымга бөлөнөрсүңөр деп Аллах Таала айтып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Ида илтаqa муслимани бисайфайхима фалqatilu wal maqtulu fin-nar». Эгерде эки мусулман бири-бирине кылыч шилтеп жөнөп калган болсо, анда өлтүргөнү да, өлгөнү да тозокто болот деди. Култу, мен айттым дейт. Бул хадисте риваят кылып жаткан Абу Бакр радиллаху анху: «Я Расулуллах, хазал катил». Я Аллахтын элчиси, булга өлтүрүп жатат. Адам өлтүрүүнү Аллах Таала арам кылган. Ошол себептен адам өлтүргөндүгү үчүн тозокко түштү. Фама балул мактул. А өлгөнүчү, өлгөнүгө эмне болду? Ал эмне себептен тозокко түшүп жатат дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Иннаху кана харисан ала катли сахибихи». Албетте ал дагы досун өлтүрүүгө ушунчалык бир кызыктар эле деди. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям харисан деп айтты. Бул ошол ишке өтө кызыктар, демек толук ошол амалды каалап жаткан эле. Колунан келбеди, аткара албады деген сөз. Демек бул жерде дагы бир маселе бар. Кимдир бирөө кайсыл амалды аткарамын деп толук күчүн, акчасын, бүт мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, бирок ошол ишти аткара албай калса, ал иш Аллах Тааланын алдында күнөөкөр иш боло турган болсо, ал ошонун күнөөсүн алат. Себеби бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: өлгөнү дагы тозокко түшөт. Себеп аны өлтүрүүнү толук каалаган эле. Ошол абалында толба кылып өлүп кеткен болсо. Мусулмандын артынан түшүү, мусулмандын абийирин ачуу, эски качангы туура эмес иштерин таап алып, ошондойбу же ошондой эмеспи, же жалаа жабып, же бир кичине бир окшошкон болсо аны көркөмдөп кооздоп, же бир сөздөрдү айтып койгон болсо, бул ушундай сөз айтып жатат, мунун максаты мындай да, ал бул сөздүн аркасында бул нерсени каалап жатат деп, мусулмандын жүрөгүндөгү нерсени, бизге белгисиз болгон нерсени кудум билип алган сыяктуу сөздөрдү айтып чыгуу, бул арам болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка бир хадисинде айтат: «Ла тахасаду ва ла танажашу ва ла табагаду ва ла тадабару». Силер бири-бириңерге хасад кылбагыла. Хасад деген бул кызгануу. Башка бир мусулман жеткен ийгиликти көрө албай, ошол ийгиликтин же болбосо ошондогу жакшылыкты ошол мусулмандан кетүүсүн каалап, анын төмөн болуусу, анын өзүнүн алдында бийигирээк, жогорурак болуусун каалабай, ушундай бир кызганычтарды силер кылбагыла. Жана бири-бириңерди сатып алуу же сатууда бири-бириңерди алдабагыла. Алгысы келбеген нерселерди кызыктырып, анын көзүнө жакшы көрсөтүп, алдамчылык торго түшүрбөгүлө деген сөз. Жана бири-бириңерге душмандык кылбагыла. Бири-бириңерди жаман көрбөгүлө. Мусулманды имандуу адамды жаман көрүүсү, дүниөлүк кызыкчылыктар үчүн, Аллах үчүн эмес, дүниөлүк кызыктар үчүн жаман көрүүсү бул арам кылынган. Вала тадабару, жана бири-бириңерге артыңарды салбагыла. Жардамсыз таштап калтырып кетпегиле деген сөз.
Жана бириңер бир нерсени сатып жаткан болсо, алып жаткан болсо, биринин соодасынын үстүнө экинчи бирөө соода салбасын деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул кимдир бирөө бир буюмун сатты, же болбосо келишти сатууга. Эртең келип алып кетем, же болбосо алайын, анан карап көрөйүн. Эгер жакшы алам деп алып кеткен болсо, экинчи бирөө муну угуп туруп, аны не кыласың? Үстүнө ушунча кошуп берем. Же башка чоошун адамга сатып не кыласың? Мага сат, мен сенин досуңмун го, мага жакынмын го деген сыяктуу нерселер булар имандуулардын арасында кетпейт деди пайгамбар. Муну пайгамбар кайтарды. Силер Аллах Тааланын бир тууган пенделери болгула. Баягы айтканыбыздай, ким эгерде ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айткан болсо, бул менин бир тууганым деп билиш керек. Башка өзүнө каалаган жакшылыкты ошол адамга дагы кааламайынча анын иманы толук болбойт. Ал-муслиму аху муслим. Мусулман мусулмандын бир тууганы болот. Ла ядлимуху, ага зулум кылбайт. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Бир тууганына бир тууган кантип зулум кылсын? Зулум деген сөз анын алсыздыгынан пайдаланып, ага кандайдыр бир туура эмес иштерди жасабайт деген сөз. Вала яхдулуху вала яхкируху. Аны жардамсыз таштап дагы кетпейт, аны кемсинтпейт. Анын алдында өзүн жакшыраак сезип, сөз мененби, амал мененби, иш мененби башка мусулмандын көңүлүн оорутуп, аны кемсинтпейт деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аттаква хахуна ва юширу иля садрихи саласа мирар. Пайгамбар алейхиссалам таква деген бул жерде болот деп ал жүрөгүнө, көкүрөгүнө 3 жолу ишарат кылды. Бихасб имрин минашшар ан яхкира ахаху ал-муслим. Бир инсан мусулманды кемсинткенде, ошол мусулманды кемсинтүүсү ага жетиштүү жамандык кылгандыгы болуп эсептелинет деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Куллу муслимин ала муслим харам дамуху ва малуху ва ирдуху. Ар бир мусулмандын экинчи мусулманга анын каны, малы жана абийери арам деди пайгамбар алейхиссалам. Ар бир мусулман ал менин бир тууганым. Анын кемчилиги, анын жүрөгүндөгү катылып жаткан сырлары же туура эмес ойлору болгон болсо, ал Аллах Таалага белгилүү. Аны сөзсүз Аллах Таала билет. Аллах Таала аны эсебин алып, эгер ал жакшы болгон болсо, ага жазасын берет, жакшы жазасын. Эгерде жаман ниеттер болгон болсо, Аллах Таала аны жазалайт жаман жазалар менен. Мен үчүн мен көрүп турамынбы? Ал намаз окуп жатабы? Кыблага карап жатабы? Биз сойгон этти адал деп билип жатабы? Демек пайгамбар алейхиссалам хадисте айткандай, ага биз мусулман деп күбөлүк беребиз дагы, ага мусулман деп мамиле жасайбыз. Демек биз бардыгыбыз бирдей мусулманбыз. Артык эмеспиз. Эгерде ким мен ага караганда жакшыраакмын дей турган болсо, анда ал кибирлик. Биз билбейбиз ким Аллах Тааланын алдында жакын, ким Аллахка жакыныраак, ким Аллах Тааланын алдында барганда көбүрөөк сыйдык алат, ким Аллах Тааланын алдына барган кезде бейишке кирет да, ким тозокто жазаланат. Биз муну билбейбиз. Ачык айкын бул бейишке кирет же бул тозокко кирет деп айта албайбыз. Биз мусулманбы? Мусулманга мусулманча жасайбыз дагы. Ал эми өзүбүз болсо Аллахтын алдында чыныгы мусулман болууга аракет жасайбыз. Туура эмес адаттарыбыз, туура эмес амалдарыбыз болсо таштайбыз деген сөз. Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла ядхулул джанната ман фи қалбихи мисқала хаббатин мин кибр." Эгерде кимдин жүрөгүндө кыбындай бир текеберлик болгон болсо, ал бейишке кирбейт деди.